Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз-тажик чегарасына чекит коюлаба. Жээнбеков Эмомали Рахмон менен Ашкабадта сүйлөшүштү. Кимдер соттолуп, кимдер күбөдөн өтүүдө. Саясий иштер боюнча соттор бүтпөс же азайбас болду. Ата сыягы жок Айбан. Аялын төрөтканага жеткирип келип, өз кызын зордуктаган ата 20 жылга эркинен ажырады. 1 май райондук сотунда Азиз Батукаевди бошотуу боюнча сот процесси башталды. Бир кылмыш иште бир нече чиновниктердин тагдыры калчанып жаткан Батукаевдин иши Кыргызстан тарыхындагы эң чуулгандуу иш. Батукаевдин иши боюнча кимдер өтүп жатат? Алдыдагы сюжет. 2013 жылы Кыргызстандан чыгып кеткен Крим авторитет Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча сот процесси 1 май райондук сотунда башталды. Батукаевдин иши боюнча 4 адамга расмий айып коюлган. Алар экс-президент Алмазбек Атамбаев, жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын кеңешчиси Калыбек Качканалиев, ошол мезгилдеги президенттик аппараттын сот укук бөлүмүнүн башчысы экс-генералдык прокурор Индира Жолдубаева жана гематология борборунун директору Абдухалим Раимжановдор. Азиз Батукаевди бошотуу иши Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу иштердин бири. Бул иш боюнча өтүп жаткан экс-чиновниктер ондоп саналат. Алар жазаларды аткаруу кызматынын экс-жетекчиси Зарылбек Рысалиев, экс-саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, Коопсуздук кеңешинин экс-катчысы Бусурманкул Таабалдиев, прокурордун экс-жардамчысы Кубат Жуматаев, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын экс-кеңешчиси Марат Бекенов, Нарын шаардык сотунун төрагасы Жапар Эрматов, жаза аткаруу кызматынын бөлүм башчысы Акыл Султанов, гематология борборунун докторлору Эмиль Макимбетов, Ирина Цопова, саламаттыкты сактоо министринин өкүлү Канатбек Бектемиров жана экс-башкы прокурор Аида Салянова. Заявил руководитель конвоя, что Алмазбек Шашенович отказался выезжать в суд. А я дополняю, что ранее Алмазбек Шашенович уже заявлял то, что он не будет играть ту роль, которая ему отведена в этом судебном процессе. Вы все помните это его интервью. И поэтому я считаю, что это, наверное, продолжение того высказывания, того интервью, которое он давал ранее. То есть он занял вот эту позицию? Занял эту же позицию. На какое число перенесли? На 14 число перенесли на 14:00, 14 октября. Батукаевдин иши боюнча сот 14 октябрга жылдырылды. Ага себеп айыпталуучу Алмазбек Атамбаев сотко келүүдөн баш тартуусу болгон. Алмазбек Атамбаев бул иш боюнча көрсөтмө берүүдөн баш тартып келет. Тергөөчүнүн чакыруусуна келбей коюп, акыры 8 августта күч менен кармалып келсе, тергөө абагында дагы көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Экс-башкы прокурор, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмүнө байланыштуу сотто УКМКнын мурунку төрагасы Абдил Сегизбаевдин дагы сотко чакырылып, суралышын талап кылаарын билдирди. Анын айтымында, энесинин өлүмүнө байланыштуу ишке дагы бир прокурордун тиешеси болушу мүмкүн деп шек сынап жатышат. Ал прокурор Улан Саляновду өлтүрүүгө шектүүлөр менен ага чейин жолуккан. Бирок Салянова прокурордун атын атаган жок. 42 жаштагы Улан Саляновду 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул кылмыш үчүн 3 кишиден шек сыналып жаткандыгын кабарлаган. Улан Саляновдун өлүмү боюнча ишти 1 май райондук соту 2018 жылы сентябрда карай баштаган. Ички иштер министрлиги бул кылмыш үчүн жалпы 3 киши Эрмек Осмонкулов, Асанемир Абыкулов жана Заур Насруллаев шек сыналып жаткандыгын жарыялаган. Булардын арасынан Осмонкулов 2017 жылдын 27 декабрында Бишкектен кармалган. Абыкулов Москвадан колго түшүп, быйыл май айында Бишкекке жеткирилген. Үчүнчү шектүү орус жараны Насруллаев дагы Екатеринбург шаарынан 2018 жылы августта кармалган.
КСДП'нын мүчөсү Атамбаевдин активдүү колдоочуларынын бири Алга Кылычев номер 1 тергөө абагынан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына которулду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Алга Кылычевдин которулушунун себеби айтылбайт. Буга чейин ал тергөө менен кызматташып, Алмазбек Атамбаевга, КСДП мүчөлөрү Кундуз Жолдубаевага, Амантур Жамгырчиевке, Мээрбек Мискенбаевга жана Жансакчы Канат Сагынбаевга каршы көрсөтмө берди деп айтылган. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо жаатында алгылыктуу иштер жүрбөй жатканын, айрым жерлерде ооруканалардын абалы абдан начар болсо, көпчүлүк жерлерде кесипкөй адистердин жетишсиздиги депутаттар тарабынан айтылып жүрөт. Бирок саламаттыкты сактоо жаатында өнүгүүлөр ташпака жылышка түшүп калды. Ал эми тармакты жетектеген министр Космосбек Чолпонбаев кандай иштерди жасап жатат? КСДП фракциясынын депутаттары жыйын курушуп, ден соолук темасы назар бурушты. Жыйын жүрүшүндө депутат Чыныбай Турсунбеков саламаттыкты сактоо секторун реформалоодо бир катар көйгөйлөр чечилбей жатканына токтолду. Ал Кыргызстанда дары-дармектер өтө кымбат сатылып жатканын козгоду. Бизде эми чындап эле дарылар арзан болсун деп, өзгөчө дарыны эми карып калган пенсиядагы адамдар көп колдонот экен деп, кошумча нарк салыгы жок, күмүрүк бажы салыктары жок, киргизип атабыз да туура, мыйзамдарыбыз ошондой. Бирок ошого карабастан биздеги Кыргызстандагы дарылар ошол эле эң жашоо деңгээли жогору деген Европага караганда 3-5 эсеге чейин кымбат. Бул чындык. Муну мен башкалардын мисалынан да билем, мен өзүм дагы барып көрүп жүрөм, бияктан алгандар менен аяктан алгандардын ортосундагы айырма 3-5 эсеге чейин. Эл өкүлүнүн сөзү министрди канчалык ойго салаарын айтуу кыйын. Анткени буга чейин айрым массалык маалымат каражаттары Космосбек Чолпонбаевдин дары-дармек бизнеси бардыгын, ал министр болгондон бери дарыларды импорттоодо коррупция жүз берип жатканын жазышкан. Бирок Космосбек Чолпонбаев дары-дармектердин баасына товарларды түз алып келүү мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу, валюталык солкулук, ошондой эле бааларды жөнгө салуу механизмдеринин дыккат иштелип чыкпагандыгы сыяктуу факторлор таасир берип жатканын билдирди. Ошон үчүн мамлекет биз ошону азыр тастыктоо регулировка коюшубуз керек да. Качан коесуңар? Мына баштадык, азыр мына өкмөт кол коюп берсе, мына буну уже быйыл уже киргизебиз. Азыр 58 дарыга. Андан тышкары этап менен кетебиз. Эмчүн дегенде ансыз биз ал бааны азыр азайта албайбыз. Ал бир, экинчи биздин Кыргызстандын баягы дары көлөмү аз болгондуктан бизге деген баягы прямой поставкалар аз да, анан баягы тияктагы национальный дистрибьюторлор менен алып келет. 5 эсеге чейин кирсин айтып атам да. Эми жок дегенде 2 эсе кымбат сатса жетпейби деп атам. Ошон үчүн рыночный механизм иштеп келген, эми мына азыр ушу бааны тастыктоогуна биз киргизип атпайбыз. Буга Европада рынок механизм иштебейт, бизде эле иштеп атты эле. Аякта тастыктоо механизмдери да бар, бардык жерде. Анда эмнеге киргизбейбиз? Эмне үчүн киргизбей келатабыз? Мына азыр киргизген атпайбыз. Азыр 20 жылдан бардык жеңилдиктерди берип, бирок дарынын баасын түшүрө албагандан кийин андай бизде теске салуучу министрликтин эмне кереги бар, эгер ушул маселени чечип бере албаса? Калк үчүн да мунун баары тең, эл үчүн. Негизинен пенсионерлер дарыларды алып ичет экен. Ал эми депутат Төрөбай Зулпукаров министрликтин кайрымдуулук фонддору жана донор уюмдар менен начар иш алып барып жаткандыгын сынгалды. Ал иши менен иши жок министрдин милдетин эске салып, асманга чыгып кетпей жерге түшүңүз деди. Жүрөк боюнча өткөндө сиздерге айтып келдик. Билбейм, мына зам министрлериңиз эмне кылып отурат? Сиз эмне кылып атасыз? Эмне менен жумуш кыласыздар? Бул калктын саламатын жакшыртышыбыз керекпи? 70 кишини операциясын бесплатный кылып берем дей турса, бирөөңөргө киришке мүмкүн эмес. Бул кандай мамиле болчу? Кайсы жерде иштеп атасыңар? Мындай кичине түшүп алсаңыздар, ылдыйраак. Асманга чыгып кетпестен. Эл үчүн жасайбыз деп сиздерге берем деп атса, биз жерге мына Бишкек шаарына борборго ошол 70 операцияны жасатайлы десек, место таппай жаллап аткан мына кетти. Жакшы ал жактан операция жакшы бүтүп кетти. Ош областын, мисалы үчүн Ноокат районунун ынтымак айыл өкмөтүндө 34 көйкалуу больницалар курулуп атат. Бирөөнүн тең маалыматын бере албай атасыздар. Жок, булар бар. Мен бүткөндөрдү берип атам. Бүткөндөрдү берип атам. Сизден сураныч, курулуп аткан ушул объектилерди барып
bir жақсы сөзіңіздерді айтып қойыңыздаршы. Жақсы сөзіңіздер эле керек болуп атат. Ошол эгерде сиздерге мына эртең бүсүгүн Көкжар айыл өкмөтүндө роддомдун төрөтүүнү bir-эки бизнесмен жигит өздөрүнүн жанынан ушундай бир замандын талабына жооп бере турган мына Бишкектеги төрөтүүлөрүнөн жакшыраак кылып туруп бүтүрөт. Сиздерде маалымат жок экен, мен 100% билем да. Анан ошол жерге дагы 2 скорый помощь машинасын берет, тез жардам. Мадам Каратай, сиз алыңыз ошону көзөмөлдөп. Машина келди, өзүңүз оформдетиңиз, чуркап жүрүп фонд госимуществого. Bir katты 2 ай кармадыңыздар. Фонд госимуществого жөнөтүп кое турган катты Минздрав 2 ай кармап атат. Жыйын соңунда фракция депутаттары министр Космосбек Жолпонбаев тарабынан берилген маалыматтарды эске салуу менен айтылган сунуш пикирлердин негизинде бир катар протоколдук тапшырмаларды беришти. Эми эл өкүлдөрүнүн тапшырмалары аткарылабы же ооз учунда кагаз бетинде калабы убакыт көрсөтөт. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін Ашхабадтағы сапарынын алкагында Түркменстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолукту. Тараптар эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Өлкө башчынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, эки өлкөнүн президенттери Кыргызстан менен Түркменстандын ортосундагы соода, экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелерди кеңейтүүгө кызыктар экендигин белгилешти. Ал эми дагы бир маанилүү жолугушуу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен болду. Алардын жолугушуусунда Кыргыз-Таджик чегарасындагы мамлекеттик делимитация жана демаркациялоо процессин тездетүү маанилүү экендиги белгиленди. Кыргыз-Таджик президенттери быйыл 26 июлда Тажикстандын Исфара шаарында, андан кийин 27-28 июлда Чолпон Ата шаарында сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Анда Жээнбеков менен Рахмон чегарага байланыштуу мунасага келгендиги кабарланган. Бирок 16 сентябрда Баткендин Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде чегарада атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чегарачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Тажикстан тарап атышуудан 3 чегарачы каза болгондугун кабарлаган. Окуядан кийин эки тараптын мамлекеттик комиссияларынын ортосунда чегарадагы такталбаган тилкелер боюнча сүйлөшүүлөр жанданган. Белгилей кетсек, бүгүн президент Жээнбеков КМШнын мамлекет башчылар кеңешинин кезектеги жыйынына катышып, Ашхабад шаарында жүрөт. Баткенде аялын төрөтканага жеткирип келип, өз кызын зордуктаган ата 20 жылга кесилди. Төбө чачты тек тургузган окуя Баткен облусунда болгон. 49 жаштагы киши аялын төрөтканага жеткирип келген күнү өз кызын зордуктаган. Ал үйүнө түн бир окумда мас болуп келип, уктап жаткан 15 жаштагы кызын ойготуп, жолдон акчасын жоготуп алгандыгын айтып, акчаны издеп келели деп кызын алдап көчөгө алып чыгып, Баткен облусундагы поезд өтүүчү жолдогу шахта участогуна алып барып, күч колдонуп зордуктап койгон. Ал бир эле жолу эмес, кызын бир канча жолу аялы жокто зордуктап жүргөндүгү аныкталган. Бул факты боюнча ал кармалып, камалып, ага кылмыш иши козголуп, Ноокат райондук соту тарабынан 20 жылга кесилди. Ош шаарында 38 жаштагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү криминалдык дүйнөдө казак кайманаты бар адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматта ал адам Sky Bar деген түнкү клубда 23 жашар кардарды сабаган соң кармалган. Алар уруша кетип, жигитти катуу нерсе менен чаап качып кеткен. Окуя 9 октябрь күнү түндө болгон. Урушта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Ош шаарындагы ооруканалардын биринде конвойдун кайтаруусунда экендиги айтылды. Анткени ал 48 саатка убактылуу кармалып, кийин сурак учурунда өзүн жоготуп, тез жардам менен ооруканага алынып келинген. Ал адамдын буга чейин бир нече жолу соттолгондугу жана Дженго кримтөбөлүнүн оң колу экендиги белгилүү болгон. Казактын өз ысымы МУ 1981 жылы Ош облусунун Өзгөн шаарында туулган. Учурда Ош шаарында жашайт. Бишкекте өрт кырсыгы катталып, андан эркек киши каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Киргизия бир жаңы конушундагы 2 кабаттуу үйдөн жер төлөсү күйүп кеткен. Кырсык болгон жерден 35-40 жаштагы Европа улутундагы эркек кишинин сөөгү табылды. Маркумдун өздүгү жана өрттүн келип чыгуу себеби такталып жаткандыгы айтылды.
Бүгін ертең менен грек-рим күрөш боюнча ардагерлер арасында өткөн дүйнө чемпионатында коло медаль алган жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовду Манас аба майданынан тосуп алышты. Эл өкүлүн тосуп алуу үчүн аэропортко анын жакын туугандары, дос тааныштары барган. Эске салсак, Грузиянын борбору Тбилиси шаарында өтүп жаткан ардагерлердин дүйнө чемпионатында Икрамов 70 килограмм салмакта күрөшүп, ирандык ардагер балбандан башкасынын баарын жеңип алган. Андан кейін финляндиялык Раймон Лехтаны ұтып алған. Жарым финалда ирандык спортчу Азат Алимозамматбурдан жеңилсе, 3-чү орун үчүн болгон беттеште түркиялык Орхан Тикачтан күчтүү экендиги далилденди. Жыйынтыгында балбан депутат коло медаль тагынып мекенге кайтты. Жогорку кеңештин депутатын жеңиш менен куттуктап, бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.